Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин агенттик аркылуу дагы бир кезектеги кардарыбыздын үйлү кылып отурабыз. Бүгүн 24 январь 2025 жыл. Оксана эже биздин агенттикке кайрылып, биздин агенттик аркылуу убакыттар өтүп күтүп, бир нече жолу одобрение алып, мына сабырдын түгү сара алтын дегендей, бүгүн мына өзүнүн сделкасы болуп, анан как раз мен да жумуштан келатып, булар Перовага документтерин тапшырган үчүн азыр биз Лаззат чайканасында бирге отуруп чай ичип, анан сиздер менен бөлүшөлү деп турабыз. Оксана эже, биздин агенттикке качан кайрылдыңыз эле? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен KG недвижимость агенттигине 23-жылы 6-октябрда кайрылганмын. Ошодон бери мына 1 жыл 4 ай өттү. 1 жыл 4 айдын ичинде көптөгөн Одобрение болду. Одобрение 5-6 жолу мен одобрение алдым. Бирок ушул насип этиптир бүгүнкү сделка. Биз бүгүн сделкага чыгып, сделкабыз сонун жакшы өттү. Ошо KG недвижимосттун жетекчиси Самара Нарматова мен аябай ыраазымын. Себеби дайыма мен менен тыгыз байланышта болду, бүт баарын түшүндүрүп турду. Бул жакта бир эле адамга күч кубат берген дагы ошо Самара Нарматова. Мен ошодон күч кубат алып, күч кубат эле эмес, көптөгөн даже тарбия да алдым десем болот да. Себеби мен ачуум келип, кээ бир ар кандай болот экен. Мен ачуум келген кезде спокойно, жөн жай, бүт баарын так түшүндүргөн кезде мен өзүм деле эметип калдым. Ишенич бердим да, сиз мага постоянно ишенич берген үчүн дагы ишенип, ушунун аягына чейин чыктык. 1 жыл 4 ай күттүм, бирок ошонун биринчи мага сделка, мен башынан айтсам, биринчи мага сделка 9 миллион 200 чыккан. Одобрение 9 миллион 200 чыккан. Бирок биз убакытты өткөрүп, үй тандап, ушинтип жүргөндө, мен үй тандаганда биз 20дан ашык үйдү барып көрдүк. 20дан ашык үйдү барып көрдүк, 5-6 жолу одобрение чыкты. Эми ушу насип экен, Аллахым ушул үйдү насип этип, биз бүгүн сделка өткөрүп, өз үйүбүздүн ээси болуп отурабыз. Оксана эже, сиздин сабырыңызга, адамгерчилигиңизге өзгөчө мен да ыраазычылык айтып кетем. Себеби баардык эле мындай күтө албайт, анан күткөн учурда дагы баягы ар кандай кардардын ортосундагы бири-бирибизди түшүнбөстүктөр болот да. Анан бизди дагы кээде баягы сөз да, кээде жүрөгүбүздү оорутуп койгон учурлар болот. Анан сиз менен андай болгон жок. Оксана эже экөөбүз бүгүн көрүшүп атабыз, бүгүн жолугушуп, бүгүн сүйлөшүп атабыз. Бирок ошого чейин телефон аркылуу көп жолу сүйлөштүк. Бирок бир да мындай өзүбүздүн эле баягы иш жөнүндө эле сүйлөшүп, мындай жеке эчтекеге өткөн жокпуз, же болбосо бири-бирибизди күнөөлөгөн жокпуз. Мен деле Оксана эжени түшүнүп, Оксана эже деле мени түшүнүп, ушинтип келди. Сиз азыр экран артында бизди көрүп отурган мекендештерибиз ойлошу мүмкүн, булар 1 жыл 4 айда үй алып берет экен да деп ойлошу мүмкүн. Сиз ушул жөнүндө жеке өзүңүздүн оюңузду айтып кетиңизчи. Жок, мен ал жөнүндө айта турган болсом, мен одобрение көп чыкканда мен үй тандап эле жүрө бериптим да. Ал менин өзүмдүн катачылыгым, мен үй тандап, шашпай, үйлөрдү карап, евро ремонт, кымбат, квадрат метрине карап эле жүрө бериптирбиз да. Ал убакыттын өтүп кеткенин билбей калыптыр. Ал өзүнүн убагы болот экен, убакыты болот экен. Биз ал убактын деле унутуп калыптырбыз дагы, үй тандап жүрө бериптирбиз. Анан экинчи жолу одобрение алганда дагы ошондой болду. Үй тандап, экинчи жолу дагы ошо үйгө кызыгып эле, бир үйдү көрөсүң, ошого кызыгып эле ушинтип жүрүп, биз убакытты улуттуруп койдук. Ал менин кемчилигим. Андан кийин болсо өзгөрүүлөр болуп кетти. 23-жылы аябай чоң өзгөрүүлөр болду. 23-жылы мартта экинчи одобрениемди алдым, бирок өзгөрүүлөр болуп кеткениге байланыштуу ортодо аябай көп перерыв болуп калды. Апрелдин башынан баштап июльга чейин бизде эч кандай движение болбой калды. Бул 24-жылы болгон неме. 24-жылы как раз Росбанк, биздин Росбанктан одобрение алган кардарларыбыз аябай көп болчу да. Анан токтоп калды.
ишенесизби, ошол кардарлардын баардыгын Транскапитал менен чыгардык. Транскапитал менен чыгарганда, мисалы Росбанкта 1 сделка өткөрсөң, мисалы, Росбанкта 10 сделка өткөрсөң, Транскапиталда 1 сделка өткөргөндөй болосуң да, элестетиң. Баягы эс алып келгенбиз Таиландтан, анан Росбанк иштебей калды ошол моментте. Келгенден кийин Транскапитал менен достошушка туура келди, иштешишке туура келди. Анан ошол периодта дагы кардарлар негедир мындай эч мындай неме болгон жок. Ал жерде Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары дагы болду. Основной 90% биздин Кыргызстандын жарандары. Баардыгы эле жакшы ойдо күтүп, анан уландырып баштадык. Анан сиздикин мен декабрда акыркы одобрение жөнүндө да айта кетейин, кардарларга түшүнүктүү болуш үчүн. Декабрда мен сизди прям чыгарабыз сиздикин деп аябай аракет кылдык. Анда да одобрение кылдык. Одобрение чыкты. Анда да Оксана эженин жеке өзүнүн иштери боюнча бошобой калды үй көргөнгө. Анан кайрадан токтоттук. Айттым дагы Оксана эже изменение болуп кетти деп. Ар бир изменение болуп, ар бир өзгөрүү болгон сайын кардарлар менен айтып турабыз. Как если айта беребиз. Мындай болуп калды, азыр мындай болду. Бирин айтып турду да. Айтып турдум. Бирин айтып турду. Ой, изменение даже одобрение алабыз, 2 күндө изменение болуп. 2 күндөн ошондой да болду. Биз даже үйдү караганга жетишпей калып атат. Акыркы 3 одобрение ошондой болду. Октябрдан баштап дагы аябай көп изменение болду. Анан мынал ушул жылдын мынал иш күндөрү башталганда эле сизди биринчи эстедим да. Иш күндөрү башталганда жок, биринчи Оксана эженикин алышыбыз керек деп одобрение чыкты. Анан үй тандоо процессинде деле мындай тез болду. 2-3 күндүн ичинде эле сиздин документтериңиздин баардыгын даярдап, баардыгын объектти согласовать эттик. Оценка дагы 1 күндө жасап берди. 1 күн эрте менен жөнөттүм, кечинде уже оценкасы келди. Баардыгы скорый процессте болду. Эми бир Кудайдын буйругу экен да, баягы Кудай буйрса, эчтекени токтото албайт экенсиң. Баардыгы бат-бат болду дагы. Убакты сааты келгенде өзүң дагы жетишпей калат экенсиң. Ошо менен объект согласовать эттик. Мына бүгүн сделкасы өттү. Кайсыл банктан алдыңыз, канча пайыз менен алдыңыз, канча квадрат метр үй алдыңыз, бизди көрүп отургандар үчүн аябай кызык. Анан төлөмү жөнүндө да айта кетсеңиз, канчадан айына төлөй турган болдуңуз? ТКБ банктан алдым. Транскапитал банктан одобрение алып, ошол банктан бүгүн сделкабыз болду. Биз болсо үйдү Балашыкадан издедик. Балашыкадан алдык. 44 2 квадрат метр менен алдык. 2 бөлмөлүү үй. Бүт бардыгы ремонту жакшы, эми евро ремонт эмес, бирок ремонту жакшы. Бир время кирип эле жашай турган. Кирип эле жашай турган, мындай таза, тынч, 3-этаждан сонун өзүмө жага турган, бизди өзүбүз каалаган үйдү алдык. Эң башкысы биз өзүбүзгө жаккан үйдү биз ошону туш кылды да Кудай. Айландырып, ошону айландырып, ошол үйдү алдык. Процентный ставкасы 30,05% менен алдык. Айына төлөмү 119 миңден туура келди. 119 миңден. Айына 119 миңден туура келди. Бирок биз деле ойлогонбуз, азыр бир 130 миңден 150 миңге чейин төлөсөк керек деп ошого даяр болуп барганбыз да, өзүбүз ошого даярданып барганбыз. Бирок банк чыгарып берди, айына 119 миңден төлөйбүз буйруса. Бирок ошого биз өзүбүз ыраазыбыз. Ошонун баарына биз өзүбүз ыраазыбыз. Биз ошончо күттүк. 25 жылга алдык. Анын баарын 25 жылга банк чыгарып берди. Үйдүн баасы канча болду? Үйдүн баасы 5 миллион, 5 миллиондон 200-үнү бердик. 4 миллион 800 үйдүн баасы. Үйдүн баасы 4 миллион 800 болду. Сонун. Бирок биз ошого ыраазыбыз. Биз бүт баарына ыраазы. Мен айтарым, ушу бардык кыргыз элиме кайрыларым, коркпой алышыңыздарды суранам. Коркпой алышыңыздарды. Мен деле биринчи келгенде мен Самара Нарматованы биринчи жолу көрүп атам. Мен мына 1,5 жыл ушу менен иштештим, бирок биринчи жолу мына бүгүн көрүп атам. Мен жүзмө-жүз биринчи жолу көрдүм. Только биз телефон аркылуу гана иштедик. Телефон аркылуу гана сүйлөшүп, телефон аркылуу гана бүт баарын канча сделка бар, кандай эмне болуп атат, телефон аркылуу мага айтып турду. Бүгүн Кудай насип кылып, сделкабыз да болду, Нарматованы дагы жолуктурдук. Бирге мына чай ичип отурабыз. Аллахым ушунусуга шүгүр, ишиңерге ийгилик, мен ыраазымын. Ушундай кыргыз элиге дайым эле пайдаңар тийген, ошолордун муктаждыктарын чечкен,
компаниялардан болгула, мен болсо бирок дагы айтып кетерим, силерге келгенче биз дагы 2 компанияга киргенбиз, 2 компанияга барганбыз. Анан бир кызыгы, ошол жерде кызыгы биз компанияга баргандачы, компанияга барганда ал жакта алар сразу эле акчасын сурады да мынтет, эже чөнтөгүңүздө канча акча бар депчи. Ооба, ушул чөнтөгүңүздө канча акча бар дегенде биринчи рекламадан көрдүк. 200 миң менен биз алып беребиз деп, жана барсак эле чөнтөгүңүздө канча акча бар эже деп ошенткен да сразу коркуп кетет экенсиң да, деп туруп. Мага жакканы мен түнү эжем, күйөөм, ошолор бүт баардык ошо 2 компанияга барганымды билет эле аларчы. Ошолар жардам берген, ошо менин эжем, өзүмдүн улуу эжем ошо түрткү болуп ошого барганбыз. Договор түзгөнбүз, бир үйдү уже ала турган болгонбуз, 7 миллионго бир үйдү көрүп, ошону ала турган болгонбуз. Эртең сделка болот деген күнү ал бабушка, картаң бабушка эле, ал отказ берип койду. Мен үйдү арзан берип атамын, мен деген 7,5 миллионго беришим керек, 7 миллион арзан деп отказ берип койду. Ошодон анан булар экөө, булар алдай, дагы деп ушундай сөздөрдү айтты. Анан булар айткан жок, буларга айтпай ошол күнү түнү саат 2ге чейин телефондон издедим, агентстволорду издедим. Анан ошо Кейдж недвижимость агентствосын көрүп калып, сени көрүп, анан ошол жерден мага эмнеси жакты, жөнөкөй, өзүңүздүн тилде өтө жөнөкөй түшүндүргөнү, анан комментарийларды окуп баштадым, бүт эле комментарийларды окуп баштадым. Ошо комментарийларды, ошо жакшы комментарийларды окуп, ошодон сразу эле эртең менен эрте туруп эле сразу сага чалдым. Сага чалганда эле сен да экөөбүз гудок кеткен эле сразу эле алдым. Ага жемиз компанияларга чалганда мынтип башкача сүйлөйт эле деп, биз болсо чалганда сразу эле жооп берди. Жолугушуубузду сүйлөштүк, качан келесиз, мен 2 күндөн кийин выходной менен сүйлөшүп, офиске бара турган болдук. Мен офиске барганда эле Жаныбек менен Зульфияны көрдүм. Ошол жерден сразу мен эч нерсени сурабай туруп документимди бердим, документиңиз өтөт деди. Ошондо сразу эле договор түзүп, 6 октябрь 23-жылы мен договор түзүп кеткенмин. Бирок мен мага эмнегедир ошо жөнөкөй сүйлөгөнүм, анан да бүт баардыгыны мен акчадан баштаган жоксуң, документтен баштадым. Эже кандай документиңиз бар? Кайсы жерде иштейсиз? Официальный иштесеңиз, мен сизге алып бере алам. Анан официальный ишиңиз жок болсо, официальный ишке орношуңуз деп, ошол сөз мага жакты да. Мен ошол сөз жаккан үчүн мен келип туруп, жеңем атын ала турган болдум. Анан кийин өзүм официальный иштеп, ошо өзүмдүн атыма, азыр Кудай буйруса, өзүмдүн атыма, мен Кыргызстандын гражданинимен, ошо кыргыз паспорт менен үйлүү болуп отурамын. Мен аябай сүйүнүчтөмүн, бүгүнкү сүйүнүчүмө сөз менен айта албайбыз. Сөз менен жеткире албаймын. Мен аны сөз менен эч кимге жеткире албаймын. Кейджи недвижимостька дагы ыраазычылыкты мен сөз менен айтып жеткире албаймын. Менин сүйүнүчүм, менин ыраазычылыгым чексиз. Биринчиден Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Силер себепкер болуп, Аллахым ушул үйдү насип эткен экен. Мен ушул үйдү ээси болуп отурамын. Чоң ыраазычылык билдирем. Кыргыз элим, сиздер дагы кайрылсаңыздар болот. Бирок өтө күчтүү ишеним керек экен. Өтө күчтүү. Биринчи өзүңүздөргө ишениңиздер, андан кийин компанияга ишениңиздер. Сиздер өзүңүздөргө ишенбесеңиздер, анда эч кандай сиздердин ишиңиздер алдыга кетпейт экен, результат болбойт экен. Ошондо эң күчтүү болушуңуздар керек экен. Ар бир сөзгө мен ушул экрандан пайдаланып айткым келет. Мен ушу экрандан пайдаланып айткым келет. Мен өзүм бир тууган эжем, Күншай, ошого да ыраазычылыгымды билдирем. Бирок ал бир тууган болгон үчүн айта албайм агачы. Рахмымды. Ошол мага түрткү болду, ошол айтты. Мынтипчи, сенин историяң таза, ушинтип жүрө бересиңерби, балдар аякта, өзүңөр биякта жүрө бересиңерби, андан көрө ушул жактан үй алып койсуңар, акчаңарды ошентип чогуласыңар деп, ошонун сөзү менен, ошонун жардамы менен, азыр ушу бүгүнкү сделкага чейин ошо мага жардам берип, колума кол, путума пут болуп, мага жардам берген ошол эжем. Ошого да ыраазычылык айтамын.
Баарыңарга рахмат. Зульфияга рахмат. Зульфия дагы өтө өз ишин так билет экен. Жаныбекке, Зульфияга, Жаннага ыраазычылыгымды айтамын. Бүт баарыңарга ыраазычылыгымды айтам. Мен дагы аларга эле эмес, мен дагы көрбөгөн сиздердин компанияңыздарда иштеген Мухаммедке дагы мен ыраазычылык айтамын. Себеби мен ал баланы көргөн эмесмин. Сиздердин видеоңуздарды көрүп, ошол баланын иши, анан так жаркылдап жүргөнүн карап да, адам өтө мотивация берет. Ал балачы, анын баскан турганын сүйлөгөнү, так сүйлөгөнү ушунчалык адамга мотивация берет. Ошолорго ыраазы болуп каласың да, ушунчалык ыраазы болуп каласың. Жүрөгүңдөн ыраазычылык чыгат экен. Ошо сиздерге чоң ийгилик, сиздерге чоң тайсын. Мына мекендештер Оксана эжекебиз жолугуп учурашканда эле ыйлап баштаганбыз, кучакташып алып. Анан мен дагы ушундай көңүлүм аябай бош да. Өзү негизи көңүлү бош адамдар ушундай болот да, баягы баардыгы ачык, мындай ичиндегисин кээ биркилер бар го, баягы эмнеге эле бул ыйлагсырай берет же болбосо эмне. Жок, бул адамдар өтө жумшак, назик, анан бирөөнүн да жүрөгүн оорутпаганга аракет кылат. Ар дайым ошого анан bunday адамдарды неме деп коет экен да, булар өтө мамилеге мындай жумшак көрүнгөнү менен мамилеге өтө жакшы. Бирөө менен мамиле түзгөнгө, каттуу мамилеге, анан сый урматка өтө жакшы. Сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Ал көргөңүздү эртерээк төлөп бүтүшүңүздү каалаймын. Ар дайым жакшы күндөрдө жолугушуп, мына бүгүн Жаныбек сделкабыз бүттү дегенден анан мен да кой мына ушул Перовода туруп чогуу чай ичели деп, анан мен да иштен чыгып алып келип, ушинтип бүгүн сүйлөштүк. Буюрса жакынкы күндөрдө ачкычын алганда дагы шариктерибизди көтөрүп, сиздерге бир аз болсо дагы жакшы маанай тартуулап барып, ачкычыңыздарды тапшырып, ушул кыргыз мекендештерибиздин ар дайым жакшылыгына күбө болуп, себепчи болуп, элдин алдында ар дайым жүзүбүз жарык болуп, кылган кызматыбыз ак болуп жүрө берсин. Мекендештер, эгерде үй алам десеңиздер, биздин агенттикке келиңиздер. Биз сиздерге жардам көрсөтөбүз. Жөнөтүлөрүңүзгө кайрылыңыздар. Действительно ишиге так, аябай өз ишини билген кызматкерлер иштейт. Бул кыздардын баардыгы өз ишиге так. Жоопкерчилиги өтө чоң. Мен өтө ыраазымын. Самара Нарматова, мен өтө ыраазымын. Мен ойлогонумда эметипчи, ачкычымды ошо Самара өзү алып келсе экен деп ушундай ойлойт элем да. А мен бирок ачкычыма чейин эле мына бүгүн сделкамда эле Самара Нарматованы өзүм жолуктуруп атам. Бул да болсо Кудайдын буйругу. Сонун. Биз бүгүн жолугуп отурабыз. 1,5 жылдан бери буйрса. Чоң рахмат баарыңыздарга, ийгилик баарыңыздардан. Аллахым ыраазы болсун.